Незаконный болгондо биз жыргаганыбыздан мен дагы бир жолу айтайын, жыргагандан чыкпайлы. Башка жумуш деле тапса болот. Жок, мен аракет кылалы, аракет кылалы. Эми муну токтотуш Жок, керек. аракет кылган. Мындай түзүгүнү айтып кой да. Фронттан Жийилтилип түзүгүнү айтып кой да. Биз деле келип жөнөкөй суроо берип атабыз да. 2020-жылдан баштап ушул көл үстүнөн моторлуу кайык менен тор салып балык уулоого мыйзам чегинде тыюу салынып, атайын мораторий жарыяланган болчу. Бирок ошого карабастан дагы өзүңүздөр көрүп тургандай, мына бүгүн 29-март күнү көлдүн түп районунун жээгинде 8ге жакын атайын балык уулоого ылайыкталган моторлуу кайык табылды. Бешөө. Бул эртең менен болжолду кечинде болгон окуя. Балык кармалып да мына жап-жаңы боюнча турат да. Торлорго илинип калган күндөр деле болгон, өзүбүз делечи поисковый работада кетип барат. Таштап салышат браконьерлер уштеп. Жоголуп кетет торлор, толкун болгондо алып кетип калышат. Ориентировкасы жоготуп, анан калып калат да монтепчи. А балыктар өлүп чирей берет жанагы торлордо. Бул тор дээрлик көп убакытка суу астында жатып калгандыктан ага түшүп калган балыктар дагы чириген абалда. Мынау кадимки турмуш тиричилигибизде биз кенен колдонуп жүргөн желим бөтөлкө, илимий изилдөөлөргө таяна турган болсок, ушундай желим бөтөлкө кандай чөйрөдө болбосун дээрлик 300 жылдан 450 жылга чейинки убакыт ичинде толугу менен чирип жок болот. Демек бул жалпыбызды ойлондура турган олуттуу көйгөй.